урматтуу Садам Нуркожоевич, Камши Кыдыршаевич, сиздерге жолго албай койдук таптакыр. Ушундай бир кол тийгиз болдуңуздар. Биз сиздерди эмнеге шайладык? Ушунча энелер мен бүт Кыргызстандын энелеринин атынан айтамын менчи. Сиздер ушу биздин мыйзамыбызды, укугубузду коргойт дедик. Эмнеге биз ушу балдарды чыркыратып төрөдүк ушу Кыргызстанга андачы? Биздин карапайым өтүп кыргыз жанандарын корголбагандан кийин эмнеге төрөдүк биз? Мен өкүнөм ал ушу балдарымды төрөгөнүм үчүн. Эмне деген жашоо? Азыркы маалда ушундай светти өчүрүп, сууну өчүрүп, анын табыда калган эмне деген бул жашоо? Мен түшүнбөйм, бийлик өкүлдөрү. Эмне биз киши өлтүрдүкпү? Же бирдемени уурдап келдикпи? Мойнубузга салыңыздар. Мен эне катары айтып атам, күйүп жатам мен. Могу балдарым эмне болот? Биздин балдар эмне болот? Мен түшүнбөйм. Каякта карап жатасыздар? Бир кичине болсо келе каласыңар чуркап барып. Эмнеге ушунча адамга келе албай атасыздар? Ушундай зар болдук силерге, же сиздерге өлүп бериши керекпи? Мен ушундан наразымын. Мен ушунча наразымын ушундай балдарды ушу дүйнөгө алып келгениме. Geleceği ne oldu şulardın? Ölgüler.